Салам достор, бүгүн үй шартында өтө даамдуу сметанник жасайбыз. Бизге эң алгач eelенген ун керектелет. Үстүнө көптүргүчтү салып алабыз, орусча айтканда разрыхлитель. Андан кийин кум шекерди салып, өзүм айткандай баардыгы үй шартында өзүбүз айылда жасаган саармайыбызды салсак болот. Же болбосо дүкөндөн 70% каймак колдонсоңуздар дагы болот. Баардыгын аралаштырып, орусча айтканда крошка даярдап алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жасасаңыз оңой болот. Кааласаңыз терка колдонсоңуз дагы болот. Сметанниктин эң негизги сыры песочный тестосунда болуп эсептелет. Камырды өтө көп кармабастан бат-бат жасаганга аракет кылыңыз. Камыр өтө бири-бирине жабышпай, бөлүнүп турат. Ошондуктан песочный тесто деп айтып коебуз. Он 15-20% сметаналар колдонсоңуз болот. Же болбосо үй шартындагы айрандан жасасак дагы болот. Мен сметанага уютканмын айранды. Коюу, нак айран. Эгер аны да көрсөтүп бер десеңиздер, сөзсүз түрдө кантип уютуу жолун үйрөтөмүн. Магазиндеги сметанадай болуп чыгат. Крошкабыз даяр боло баштады. Айымдар караңыздар. Бири-бирине жабышпаган. Консистенциясы ушундай болуш керек. Андан соң бир жумуртканы салып алабыз. Бир жумуртка гана жетиштүү болот. Эгер өтө эле бири-бирине жабышпай жаткан болсо, бир аш кашык айран кошуп койсоңуздар болот. Арадан 5 мүнөт убакыт өттү. Камырыбыз бири-бирине жабышып, ушундай консистенцияда болду. Салофан пакетикке салып, муздаткычка салып турсаңыздар болот. Дагы да өзүнүн формасын жакшы кармап калат. Эми өзүм айткандай мен айран колдондум. Сиздер сметана колдонсоңуздар болот. Сметананын үстүнө кум шекерибизди салып, жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Крахмалыңыздар болсо, кукурузный крахмал кошсоңуздар болот, же болбосо 2-3 аш кашык un кошуп койсок жакшы болот. Ушуну менен начинкабыз даяр. Эми муздаткычтан камырыбызды алып, тегиздеп жайып алабыз. Начинкабызды коюп, четтерин вилка менен тегиздеп койсоңуздар болот. Кааласаңыздар сезонго карап клубника, малина салып койсоңуздар дагы өтө даамдуу болуп чыгат. Мынакей, биздин сметаннигибиз бышты. Мен бир аз градусун көп коюп коюптурмун, ошого өтө кызылыраак болуп чыкты. Сиздер да духовкаңыздарга карап бышырып аласыздар. Видео пайдалуу болду деген ишеничтемин. Аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Алдыда жалаң гана оригинал мастер-класс рецепттер болот. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.